Kantip bay bolууну үйрөнөлү. Дүйнөдөгү эң бай адамдар. Биринчи, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Экинчи, жашоо образыңызды өзгөртүңүз. Үчүнчү, мотивация. Төртүнчү, сыйкырдуу жардам. Бешинчи, пландоо. Алтынчы, өз ишиңизди баштаңыз. Жетинчи, ийгиликке жетүүнүн тез ыкмалары. Сегизинчи, аялдарга сунуштар. Тогузунчу, жаштар үчүн сунуштар. Онунчу, буга чейин ийгиликке жетишкендер жөнүндө. 11-чи, ийгиликтүү адамдардын кеңештери. 12-чи, туруктуу өсүү зарылдыгы. Сүйүктүү биздин пайдалуу китеп каналынын угуучулары, бүгүн биз сиздерге ушул темаларды кеңири талдап бермекпиз. Ал эми сиз азыр жакшылап даярданып, каналга катталып, бармак басканды унутпаңыз. Сиздин ой пикириңиз биз үчүн өтө маанилүү болгондуктан комментарийге пикир калтырганды унутпаңыз. Анда эмесе сиз даяр болгон болсоңуз, баштайлы. Ар бир акыл эси жайында адам акчага умтулат. Айрымдар үчүн байлык бул чоң мүмкүнчүлүк. Акчаңыз жетиштүү болсо, эмне жеп, кайда жашаарыңызды, кандай кийим кийип, кандай унаа айдаганды тандай аласыз. Ири эсептер эс алууну каалаган жерде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Башка адамдар байлык бул бийлик деп эсептешет. Алар акчанын көлөмү өскөн сайын, анын башка адамдарга тийгизген таасири жогорулайт деп эсептешет. Кээ бирөөлөр үчүн бай болуу өзүн өзү тастыктоо дегенди билдирет. Негизи адам эмне үчүн чоң байлыктын ээси болууну кыялданганы анчалык деле маанилүү эмес. Эң башкысы аны каалоо жана байлыкка мыйзамдуу, таза жолдор менен жетишүү. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Кантип бай адам болуш керек? Алгач төмөнкү суроолорго өзүңүз жооп бериңиз. Мен чындыгында эле улуу максатка умтуламбы? Жана ал мен үчүн канчалык маанилүү? Жооп менен шашпаңыз. Жакшы ойлонуңуз. Кантсе байлык артында чоң ийгилик болсо, же жемиштүү жана узак эмгектин натыйжасында гана келе алат. Эгер сиз кантип бай адам болууну ойлонуп жатсаңыз, анда жараткан сизге тез финансылык ийгиликке жетүүгө жардам бербейт. Андан кийин узак жана талыкпаган эмгекти камтыган экинчи вариант калат. Бирок мындай учурда эч ким сизге 100% байлык алуу кепилдигин бере албай тургандыгын эске алуу керек. Ушундан кийин ийгиликке жетүү жолунда бош убактыңызды, ал тургай ден соолугуңузду курмандыкка чалууга даяр экендигиңиз жөнүндө дагы бир жолу ойлонушуңуз керек. Бул жолдо көп нерсени үйрөнүүгө, ошондой эле максатка жетүү үчүн акча жана күч жумшоого туура келет. Ойлонуп көрсөк, көптөгөн адамдар байлык жөнүндө кыялдарынан баш тартышат. Алар жөнөкөй жашоосун улантууну туура көрүшөт. Анда көйгөйлөр, жумуштар, түйшүктөр, нервтер, жоопкерчилик, тобокелчиликтер жана башкалар болушун каалабайт. Биздин планетадагы адамдардын дээрлик 90% татаал жолду кароодон баш тартышат. Мындай адамдар үчүн негизги тоскоолдук бай ишкердин жашоо образы менен алар байдын жашоосу деп элестеткен жашоонун ортосундагы дал келбөөчүлүк болот. Жашоо образыңызды өзгөртүңүз. Кантип бай адам болуш керек? Бул учурда комфорт зонадан чыгууну талап кылат. Бир сыр бар. Ал адамга байлык жолунда бара жатабы же бир орунда турабы түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Ал үчүн жөнөкөй суроого жооп беришиңиз керек. Жумушта чыңалуу барбы? Чарчадыңбы? Баштаган ишиңди таштагың келеби? Бул суроолорго болгон жооп тандалган жолду көрсөтөт. Өзүңүздүн потенциалыңызды кантип ачса болот? Сиздин күчүңүз канча жумуш аткарууга жетиштүү? Бул суроолорго жооп берүү үчүн бир топ жөнөкөй ыкманы колдонсо болот. Ишти аздан баштоо керек жана бара-бара жүк көбөйүшү керек. Планканы ар дайым көтөрүп, сизге кыйынчылык жаратканга аракет кылыңыз. Бирок ошол эле учурда ишти таштап салбагандай болуш керек. Жүктүн көбөйүшүнө ар ким эле туруштук бере албайт, бирок бул ыкма жасап көрүүгө арзыйт. Мотивация. Кантип бай адам болуш керек? Ал үчүн өзүңүзгө мотивация бергенди үйрөнүшүңүз керек. Бул ийгиликке жетүүдө негизги сигналдардын бири катары кызмат кылат. Дүйнөдөгү бардык бай адамдар өзлөрүнө мотивация берүүнү билишкен. Бул аларга иштин татаалдыгына жана толкундануусуна карабастан, жемиштүү жана узак мөөнөткө иштөөсүнө дем күч берди. Биз ийкемдүү болууга үйрөнүшүбүз керек. Бул кыска убакыттын ичинде белгилүү бир пайда алып келген ишке ылайыкташууга мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле учурда жетишүүгө умтулган максатка көңүл буруу маанилүү. Сиз өз ишиңиздин маанилүүлүгүнө жана актуалдуулугуна карап, мурда белгиленген пландарды ар дайым текшерип турушуңуз керек. Эгерде келечектеги саякатыңызды, бардар жашооңузду, жалпылап алганда кыялдарыңызды эстен чыгарбай, кичинекей пландарыңыздын негизинде жумуш жасап олтурсаңыз, максатка жетүү бир топ жеңилдейт. Сыйкырдуу жардам. Кантип көбүрөөк акча тапса болот? Байлыкты күтүү, байлыкты өзүңө тартууга жардам берет. Айрым адамдар бул ыкма адам башка дүйнө күчтөрүнө ишенгенде гана иштей тургандыгына ишенишет. Бирок психологиянын көз карашынан алганда, бул фактынын белгилүү бир негиздемеси бар. Бардыгы адамдын жетишерлик күчтүү, тартуу күчү бар экендиги менен түшүндүрүлөт. Аны эсепке албай коюуга болбойт. Бул өзүн өзү байлыкка программалоо болуп саналат. Андай адамдар бардык күтүүлөрүм жана ишенимдерим байлыкка сөзсүз алып келет деген ишеним менен жашайт жана аффирмациянын айтылышы канчалык так болсо, жыйынтык ошончолук натыйжалуу болот.
Байлыкты өз жашооңо тартууда кандай сыйкыр жардам берет? Байлыкты жана акчаны өзүнө тарта турган көптөгөн ар кандай ыкмалар бар. Алардын эң жеткиликтүүсү аффирмациялар, акча күтүүлөр жана акчалуу болооруна болгон чыныгы ишенимдер. Пландоо. Байлыкка жетүүнүн сыры бир гана иштөөдө жана акылдуулукта эмес, ошондой эле компетенттүү пландаштырууда. Эгерде иштеп тапкан акчаңыз кайрадан өз бизнесиңизге салынса, айлык кирешени эселеп көбөйтсө болот. Албетте буга чейинки кирешелердин сиздин чөнтөгүңүздү кампайтпоосу менен макул болуу кыйынга турушу мүмкүн. Бирок бай болуу илими ар кандай бизнести куруунун дал ушул принцибине негизделген. Бизнеске дагы акча салып олтуруунун пайдалары сизди күттүрбөй, өз жыйынтыктарын кирешен андан да көп өсүүсү аркылуу бере баштайт. Ийгиликке жетүүнү каалайсызбы? 1 жылдын ичинде сиз акча таап баштай турган план түзүңүз. Бул учурда ай сайын аткарыла турган жана каржынын туруктуу өсүшүнө өбөлгө түзө турган баардык иштердин комплексин толук жазуу керек болот. Эгерде сиз кандайдыр бир убакта белгиленген темптен артта калгандыгыңызды билсеңиз, анда белгиленген максатка жетүү үчүн иш аракеттериңизди бир аз өзгөртүңүз. Өз ишиңизди баштаңыз. Кантип байууга болот? Албетте буга сиздин жеке ишиңиз гана жардам берет. Чындыгында бул учурда сиздин каалооңуз боюнча алынган кирешени жөнгө саласыз. Мындан тышкары, бизнеске ээ болуу, карьералык өсүш талап кылынган жалданма жумушка караганда байлыкты тезирээк жана оңой алып келет. Албетте, өз бизнесин баштоо үчүн баштапкы капитал керек. Ал эми акчасыз баштапкы инвестициясыз нөлдөн баштап кантип байлык топтоого болот? Бизнеске бир да сом салбай, байып кетүүнүн жолдору бар. Бирок эреже боюнча аларды бардыгы эле колдоно бербейт. Анткени мындай учурда байлыкка баруучу жол бир кыйла узаргандай сезилет. Башка кандай жолдор бар? Сиз эмгек акыны татыктуу төлөгөн жумушка орношуп, бизнес баштоо үчүн зарыл болгон акчанын көлөмүн топтосоңуз болот. Акырында өз ишиңизди баштаңыз. Сиз билип коюу керек болгон маанилүү нерсе, акчаны табуу кыйын, бирок өзүңүз түшүнбөгөн бизнеске салуу менен аны жоготуп алуу өтө оңой. Ошондуктан сиз алектенгиңиз келген ниша боюнча көп маалыматка ээ болуңуз. Ошол эле мезгилде негизги жумушту таштап кетүү да сунушталбайт. Анткени алгач күтүлбөгөн чыгымдарга жана жашоо үчүн каражат талап кылынат. Бизнестин баштапкы баскычы тапкан акчанын баардыгын инвестициялоону жана бош убакытты сарптоону камтыйт. Баштапкы капиталы жоктогу кандайча байууга болот? Бул жагынан бизге интернет жардам берет. Интернет бизге бизнес жаатында эң жакшы тажрыйба топтоп, билимдерге ээ болууга мүмкүнчүлүк берген тармактык бизнес же онлайн түрдө кандайдыр бир кызматты сунуштоо сыяктуу бизнес үчүн жаңы идеяларды сунуш кылат. Тармактык бизнес жөнүндө сөз болгондо, биз биринчи кезекте көңүл буруубуз керек болгон нерсе компаниянын Кыргызстанда мыйзамдуу иштөөсү керек жана баарына керектүү өнүмдөргө ээ болуусу керек. Көпчүлүк адамдар тууганы, досу же жакын адамы чакыргандыктан изилдеп көрбөй ар кандай күмөндүү тармактык бизнестерге кирип кетип, аягында негативдүү тажрыйбага ээ болгондугун да көрүп эле жүрөбүз. Анын жыйынтыгында 21-кылымдагы эң бир жакшы делинген мүмкүнчүлүктөрдүн бири болгон тармактык бизнестин бетине көз сүртүүлөр жана ага олуттуу эмес мамилелер да аз эмес. Бизге жаккан жакпаганына, биз ишенген ишенбегенибизге карабай, дүйнө жүзүндөгү миллиондогон карапайым, чоң бизнес баштоого баштапкы акчасы жана бизнес жаатында түшүнүгү жок адамдар бул нерсе менен алектенишүүдө жана эң позитивдүү жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Айтмакчы, тармактык бизнес боюнча сиз кенен маалымат алгыңыз келсе, анда бизге жазсаңыз болот. Биздин тармактык бизнестин артыкчылыктары аттуу онлайн сабагыбыз пайдалуу китеп каналынын угуучулары жана катталуучулары үчүн бекер. Убакыттын өтүшү менен жарым-жартылай жумуш сиздин жеке бизнеске айланып кетиши мүмкүн. Эгерде сиз өзүңүздүн тапшырмаларыңыздын көлөмүн көбөйткүңүз келсе, анда кошумча адамдарды да жалдай аласыз. Бул сизге ишиңизди бизнесиңиз менен айкалыштырууга мүмкүндүк берет. Анын үстүнө бири экинчисине тоскоол болбойт. Эске сала кетчү нерсе, кандайдыр бир ишкердик жөнөкөй сезилсе дагы олуттуу мамилени талап кылат. Мисалы, компьютерлерге программаларды жана операциялык системаларды орнотуу сыяктуу. Бирок убакыттын өтүшү менен алар тейлөө борборун түзүүгө негиз боло алышат. Эгер жумуш жакшы жүрүшсө, анда акырындап кичинекей бизнести корпорацияга айландырууга болот. Албетте, Кыргызстанда байып кетүү Европага же Америкага караганда кыйыныраак. Коррупция жогорку деңгээлде болгондуктан байланышты жана акчаны да талап кылат. Мындан тышкары көпчүлүк кыргызстандыктардын жашоо деңгээли да төмөн. Бул көпчүлүк учурда керек болсо корпорациянын бийик деңгээлге чыгуусуна жол бербейт. Ошентип, өлкөбүздө байлыкка жетүүнүн жолун эмне тездетет? Биринчиден, булар сиз үчүн ар дайым жагымдуу болбосо дагы пайдалуу таанышуулар. Сизге канчалык көп адамдар сый-урмат көрсөтсө же сиз жөнүндө жакшы пикирде болсо, ошончолук көп пайда ала аласыз. Көпчүлүк байлардын негизги таанышуулары көбүнчө алардын жаш кезинде, анын келечекте ким болоорун эч ким билбеген кезде болгондугу айтылып жүрөт.
10-20 жыл өтөт. Балким эски досуңуз өкмөттүк аппаратта жогорку кызматты ээлеп, сизге өз убагында жардам берет. Албетте, толугу менен мыйзамдуу жол менен ийгиликке жетүүгө болот. Бирок бул кандайдыр бир ишканада уруксат кагаз алуу үчүн жетекчинин колун күтүп отургандан жакшыраак. Ийгиликке жетүүнүн тез ыкмалары. Дээрлик бардыгы байлыкка умтулушат. Бирок байлык эч качан адамга 1 сааттын ичинде келбейт. 1 саатта көп акча табууга болот, бирок байлыкты эмес. 1 саатта көп акчалуу болуунун айрым варианттары. Чоң байге фонду бар лотерея билетин сатып алуу менен өз бактыңызды сынап көрсөңүз болот. Казинодо жеңишке жетүү, бай адамга турмушка чыгуу же бай кызга үйлөнүү, продукциянын пайдалуу сатуу. Бирок мындай жолдорго көп акчаны байлык деп ойлогон адамдар гана баруусу мүмкүн. Изилдөөлөр боюнча лотереядан чоң суммадагы акча утуп алгандардын 95%ы 2 жылга жетпей кайра өзүнүн мурдага балынанда төмөн деңгээлге чейин түшкөн. Аялдарга сунуштар. Аялдардын өз алдынча байып кетиши өтө кыйын. Бардык нерседен материалдык гана пайда көргөн, карьера жасай алган аялдар чоң байлыкка ээ болушат. Көбүнчө мындай айымдар эсепти билишет. Ошондуктан алар күйөөгө чыгуу, төрөө жана балдарды тарбиялоо акылга сыйгыс нерсе деп эсептешет. Мындай аялдар жеке бактысын өз максаттарына жеткенден кийин гана ойлонушат. Мамилелерде ийгиликке жетүүгө умтулган аялдар байып кетүүгө көп убакыт бөлө алышпайт. Ошондуктан алар эреже катары өзгөчө бийиктиктерге жетпейт. Кантип бактылуу жана бай болосуң? Бул үчүн бир эле учурда иштей билүү жана балдарга жана үй бүлөгө убакыт бөлүү талап кылынат. Дагы бир мүмкүнчүлүк катары каржылык жактан жетишкен эркек табуу болуп саналат. Жаштар үчүн сунуштар. Жаш кезинде ар бир адам бай гана эмес, атактуу болгусу келет. Албетте, ийгиликтүү спортчулар, ырчылар, саясатчылар, шоу жана кино бизнесинин өкүлдөрү жогорку кирешеге ээ болушат. Кантип атактуу болуп каласың? Эки жол бар. Алардын бири телевидениеден чыгууга жардам берүүчү демөөрчү табуу. Же сиз жөн гана тубаса таланттуу адам болушуңуз мүмкүн. Ал дагы өзүнчө бир бакыт. Башка жолдор жок. Бирок ошол эле учурда атайын билим алуу керектигин унутпаңыз. Бардык ийгиликтин керектүү басып өтүүчү жолу жана билими болот. Буга чейин ийгиликке жетишкендер жөнүндө. Ар бир адам татыктуу байлыктын ээси болгусу келет. Кээ бирлери бул жөнүндө кыялданса, башкалары максатына жетүүгө умтулушат. Дагы бирлери атак-даңкка жетишип калган. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмеси тынымсыз өсүүдө. Алардын көпчүлүгү өз ишин нөлдөн баштаган. Алар өз максатына умтулуп, акыры ийгиликке жетишти. Алар муну кантип жасашты? Бай адамдар кантип байыган? Ар биринин өзүнчө ыкмалары, кеңештери жана сырлары бар деп айтууга арзыйт. Бирок алардын баардыгына мүнөздүү бир өзгөчөлүк бар. Бул максаттын так болуусу. Ийгиликтүү адамдардын кеңештери. Буга чейин эбегейсиз байлыктын ээси болуп калгандардын көптөгөн кеңештери бар. Алардын ичинде өзүңүз үчүн эң баалуусун алышыңыз керек. Мисалы, кытайлык миллионер Ли Сян өз билимиңизди акчага айлантууну үйрөнүңүз деп кеңеш берет. Андан тышкары, ал бул ыкма интернет менен иштөөдө жана өз сайттарыңызды түзүүдө гана колдонулбайт деп ырастоодо. Ал чыныгы жашоодо иш аракет кылыш керек. Күнүмдүк стандарттык тапшырмаларды сүйүктүү ишиңиз менен айкалыштырып, бара-бара байый аласыз. Мисалы, бул чоң агенттиктер менен тармак аркылуу байланышып, макалаларды жазуу, долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кызматтарын сунуштайт. Бирок Xerox компаниясынын башчысы Урсула Бернс татыктуу билим алуу зарылдыгына чын жүрөктөн ишенет. Кандайдыр бир келечек жоктой сезилген учурда дагы мектепке барып, ал жердеги пайдалуу адабияттарды окуп, китепканага баруу керек. Бул албетте жардам берет. Ушундай шартта гана коомдун эң бай мүчөсүнө өсүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эң башкысы, планканы эч качан төмөндөтпөө жана алган билимди пландаштырылган бийиктикти багындырууга жумшоо. Белгилүү мультимиллионер Эндрю Карнеги байлык сырын ачып берди. Жаңы нерсени баштоодон коркпогула деп кеңеш берет. Бир кезде Карнеги ири байлык топтой алган компания ачкан. Убакыттын өтүшү менен анын кирешеси өсүүнү токтотпойт. Ошондуктан жаңы нерселерден коркпош керек. Биз аракет кылып, тобокелге салып, байлыкка ээ болсок болот. Француз миллиардери Франсуа Пино байлыкка жетүү үчүн көптөгөн аракеттер жасалышы керек. Бирок алардын бардыгы ийгиликтүү боло бербейт деп ырастайт. Ошондуктан алардын пайдасыздарына күч кетирип улантуунун кажети жок. Миллиондогон доллардык капиталды түзүү үчүн иштин багытын өзгөртүүгө болот. Россиялык миллиардер Михаил Прохоров кызмат абалынан пайдаланып, байлыкка жетүүгө кеңеш берет. Ал ар кандай кризистик кырдаалда да бийиктикке жетүүгө болот деп ырастайт. Бул үчүн кызыктуу таанышуулар керек. Дүйнөдөгү эң бай адамдар ушундай кеңештерди беришет. Өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды табыңыз жана байлык табууга бир гана убакыт болушу керек. Көрүнүп тургандай, кандайча миллиардер болууга так кеңеш жок. Ошондуктан сиз өзүңүз сүйгөн иш менен алек болуп, жүрөгүңүздү көбүрөөк угуп, өзүңүз өнүктүрүп, өз байлыгыңыздын түптөлүшүнө фундамент койсоңуз жакшы. Туруктуу өсүү зарылдыгы.
Биздин планетанын бардык ийгиликтүү адамдары үзгүлтүксүз билим алуу процессин токтотушпайт. Дал ушул чындык алардын жашоого оңой ыңгайланышына шарт түзөт. Супер бай адамдар билим алуу үчүн убактысын жана күчүн аябайт. Демек алар коом тарабынан бааланат жана ар дайым суроо талап бар. Дагы бир кеңеш: бай болуу үчүн баалуулуктардын жана көз караштардын так тутуму болушу керек. Бул харизматикалык лидерлерде гана бар. Мындай адамдар башкаларга жакпаса дагы, алар өзлөрүнө жаккан нерселерди жасашат. Бул үчүн аларды урматташат, кээде коркушат, бирок ар дайым жогору баалашат. Анткени алар бекем көз карашына ээ болгон адамдар. Эгерде сиз ушул ички өзөгүңүздө иштебесеңиз, анда байлыкка жетүү мүмкүнчүлүгү өтө аз. Ошентип, бул 12 пункттан турган көрсөтмөлөр жалпыланган көрсөтмөлөр болуп эсептелинет. Бирок бул ар бир бөлүм боюнча сиздин дагы ой пикириңиз болушу мүмкүн. Эгерде сиздин кандайдыр бир бул айтылгандар боюнча пикирлериңиз болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырып кетиңиз. Ошондой эле бармакча басып, башкалар менен видеону бөлүшүүнү да унутпаңыз. Ал эми биз болсо, сиздерге керектүү контенттерди дагы да көбүрөөк жасоо менен алектенебиз.